Урматтуу телекөрүүчүлөр, 21-июнь биз жогоруда айттык, спорттун кайсы түрү деп. Йоганын күнү экен. Биз буга чейин дагы ушул йога менен машыккан бир топ машыктыруучуларды чакырып, таңкы көнүгүүгө же таңкы бир ден соолукка кам көрүүгө кандай бир жакшы өзүнүн көнүгүүлөрү бар, элементтери бар деп буга чейин далай ирет сүйлөшүп келгенбиз. Бүгүн дагы йоганын сырын ачууга аракет кылалы. Ооба, 21-июнь бул иш күнүнө туш келгендиктен атайын ошол дем алыш күн бардыгына ыңгайлуу болсун деп 17-июнга бир топ иш-чараларды пландап жатышат уюштуруучулар. Деги эле бүгүн биз ошол йоганын бир өзгөчө сырлары жөнүндө сүйлөшөлү. Анткени бул жөнүндө биз ар убак айтып турсак дагы аздык кылат го. Туура. Бүгүн бизде конокто йоганын машыктыруучулары келип олтурат. Бакен Батырканова жана Лунара Тыналиева. Кутмантаңыздар менен. Кутмантаңыз. Келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайлы. Рахмат. Эң сонун. Эми буга чейин дагы ушул йоганын сырларын ачуу үчүн бир топ кеп кылганбыз, бирок сиздерден дагы уккубуз келет. Йога адамдын организмине, адамдын жалпы эле дүйнөсүнө кандай таасир этет? Кыскача айтып берсеңиздер. Йога деген мындай экен да, адам баласы йога менен машыкканча бул ал дене менен акыл ойду бириктирип жүрө албайт экен да. Анан йога менен машык баштаганда алар ошондо ойлонот экен, бутум бар экен, бутумду кантип кыймылдатайын, колум бар экен, колумду кантип кыймылдатайын. Ошондо мүчөлөрдүн баарын түшүнүп, ошолорго акыл эзибиз менен мамиле кылып, ошентип кыймылдай баштайт экенбиз. Ага чейин адам деген бутум кантип басат, ооруйбу, оорубайбы, эчтеке менен иши жок болот экен. Адатта башка спорттун түрүндө бир кайсыл бир жашка чейин, жаш куракка чейин машыгуу каралат эмеспи? Йогада мисалы Бакен эжекебизди көрүп туруп, демек жаш курак чектелбейт десек болот, э? Чектелбейт. Сиз азыр өзүңүз кандай бир алып жүрөсүз йога менен машыгууну? Өзүңүздү кандай сезесиз? Мен өзүм эрте менен турганда йога менен машыкпасам, мен денем оорлонуп, өзүмдү жакшы сезбей калам. Ошон үчүн эрте менен эрте баштап, мектепке, булардын посольствосунда иштейм, инструктор болуп, ошол жерлерге келгенде өзүмдү жакшы сезип, башкалардын да маанайын көтөргөнгө аракет кылам. Бакен эже, канча жаштасыз? 72-демин. Көп жашаңыз, 100дөн ашып жашаңыз, көптөгөн апаларга үлгү болуп атасыз. Ооба. Бизди көрүп аткан ушул аймактагы апалар дагы эртең менен тургандан кийин, уйларын саап келгенден кийин, йога менен бир аз машыгып койсо, мына Бакен апабыздай болуп, шайдоот жүргөнгө жакшы бир мүмкүнчүлүк бар. Эми Лунара айым, мына йога деп эле келип атабыз. Кыргызстанда менимче машыккандар, көңүл бургандар кийинчерээк көбөйүп баратат. Ушул статистикага токтолуп көрбөйлүбү? Акыркы кездер сиздерге кайрылгандардын саны арбонбу? Абдан көбөйө баштады. Уже 9-жыл болуп атат, как биздин өлкөбүз резолюция менен кабыл алып туруп, йоганы официальный күнү кылып туруп, эсептерди и чакыра баштадык элдичи. Биздин посольствого келгендерибиз аябай саны көп. В основном аялдар келет экен. Аялдар келип туруп, аялдар өзүнүн үчүн, өзүнүн ден соолугун чың кылам деп, ден соолук үчүн келишип, көпкө 4-5 жылдан бери келип аткандар көп. Өзүңүз йога менен машыгып баштагандан кийин кандай өзгөрүүлөргө туш болдуңуз? Өзгөрүүлөр көп. Биринчиден мен жашоом сапаттуу болду. Абдан сапаттуу болуп, турмушум кичине оңолуп дегендейчи, настроением көтөрүлүп, ой токтолуп, адамзат ушундай экен, жаман ойлорго көбүрөөк берилип кетет экенбиз. Ошон үчүн йогага келгенде, йога ушу денебиз менен иштегенде, биздин какой-то акыл эсибиз, эмеси ачыла баштайт экен да. Турмуш момундай болуш керек деп, ошого биздин оюбуз туура жолго салып алып калат экен. Сизди ким алып келди бул йогага? Ким алып келди йогага сизди? Мен өзүм 3-чү балалуу болгондон кийин өзүм абдан депрессияга, предродовой депрессияга түшүп калгам. Родовой депрессияга түшүп, андан кийин аябай кичине толуп калгам. Дышка баштаган. Андан кийин эмне кыларын билбей, стадионго барып эле, баламды коляскага калтырып эле, растяжка кыла бергем. Чоюнуп, бутумду, колумду чуркап, анан бул өзүмчө эле йога менен өзүмчө эле кылып аттырым, жасап аттырым йоганычы. Йога дегенде билбечим, ал 10 жыл. Түшүнбөй эле жасап аттыңыз. Түшүнбөй эле жасап аткам. 10 жыл мурун болчу. Анда даже йога бул секта болчу. Биздечи Средний Азияда секта эле болчу. Андан кийин кызым келип айтты, апа, посольствода бекер йога берип атат, барып көрбөйсүңөрбү, жагат депчи.
баргандан кийин мен суу балчатыр колофтон биздин мыкты мастердин колуна түшүп калдым. Анан келип жаза баштаганда мага жага баштады. Мен денем прям сүйүнө баштады. Йогадан чыкканда ушундай позитивный энергия, үйгө барганда балам сүйүп, күйөөм сүйүп, балдарды кучактап, ушундай бир целый день ушундай кылып туруп, настроением көтөрүлүп жүргөндө анан түшүндүм. Чотто бул йога бир такой сыйкырчыл бирдекеси бар экен деп. Анан изучать этип баштадым. Полностью философия йоганы. Анан кийин бир жыл өтпөй эле инструктор болуп, өзүм инструкторго алып туруп, йогага төлөбөй эле өзүм ошо бара баштадым. Азыр 4 группам бар. Ошо группаларыма рахмат, ыраазымын. Келишет. Эң улуусу 84тө. 84тө келишет. Аябай мыкты. Ошон үчүн биз Бишкек паркта флешмоб менен ошол аялдарыбыз 50 жаштан өйдө 84гө чейин биз мастер-класс көрсөтөбүз. Биз апаларыбыз абдан жакшы жаңылык болду. Сиз ошондо канча жашыңызда келдиңиз йогага? Мен өзүм физкультурный институт бүткөм. 25 жыл мектепте мугалим болуп иштегем физкультурадан. Андан кийин пенсияга чыккандан эмне кылыш керек? Анан йога башталып калды Бишкекте. 60 жашта. Анан 60 жаштан баштап кичине заниматься этип 5 жыл болду такай машыгып келатам. Мурда эле келсем болмок экен дейсизби? Ошентип ойлойм, бирок азыр деле кеч эмес. Ооба, туура айтасыз. Азыр деле. Сиз дагы конструктор катары, инструктор катары эмгектенесиз да. Ооба, 69 мектепте мугалимдерине йога сабагынан берем. Мектепке барып, арда 2 группам бар. Буларда дагы дополнительный ылынараларда дагы группам бар. Эң сонун. Жакшы экен, биз азыр телегөрүүчүлөрүбүзгө йога менен машыгуунун жолдорун көрсөтүп бербейлиби? Жакшы болот. Көрсөтүп берем, эжем колуштоп берет сиз менен. Мындай мүмкүнчүлүк боло бербейт, ошондуктан биз телегөрүүчүлөрүбүздү экранга жакыныраак келиңиздер, колуңуздардан келсе кошо жасаңыздар деп чакыралы. Маселен, азыр кайсыл көнүгүүнү жасап баштайбыз? Азыр таң менен учурашуу деген көнүгүү болот бизде йогада. Ошол таң менен учурашуу көнүгүүсүн ылынарал силерге көрсөтүп берет. Түз туруп, дем алып, артын көздөй чойлуп, ылдый көздөй, колун жерге коюп, башын салаңдатып, биз менен кошо жасасаңар болот. Эки колу менен өйдө жакты карап, Бул дене бойдун ойгонушуна, жаңы таңды тозуп, денесин ойготуп, таң менен учурашып, бир чети өзүн көрсөтүп атат. Физикалык көнүгүүлөрдөн бери бар экен да мында. Ошо көнүгүүлөрдө, эмелерде. Демин чыгарат, дем алат кайра. Дем алуу бул өзүнүн ыкмасы менен. Ар бир көнүгүүдүн ылдый болуп, өйдө болгондо дем алат, демин чыгарат. Дем алганда болушунча дем алат, а демин чыгарганда колдон келишинче демдин баарын чыгарыш керек, өпкөдө калбаш керек. Неме болот да? Узун немеге караганда, дем алганга караганда, дем чыгарган узагыраак болуш керек. Ошондо узагыраак чыгарыш керек. Ошондо гана адам чарчабайт, өзүнүн денесине бүт кислороддордун баары калып, углекислый газдарды чыгарат. Ушул эле учурда ой топтоо жөндөмдүүлүгү дагы. Ой топтоо анан кийин эч нерсени ойлобой, только ошол немени гана, ошо асандарды гана ойлоп калат да. Йога жасап аткан кезде адамдар эч нерсени ойлобойт. Анткени бир кыймылынан жаңылып кетпейин дейт да, Жаңылып кетпейин, анан дем алууду туура кылыш керек да. Дем алуудан бир эле циклдин туура эмес болуп калса, бутты өйдө көтөрүп атканда туура эмес дем алып калса, ал кийинкисине уже деми жетпей калат. Ошон үчүн ар бир движениянын өзүнүн дем алуусу бар. Кандай гана көркөмдүк, ажайып мындай суктанып карап эле отургум келет экен. Дем алуу йогадагы эң бир маанилүү, аябай маанилүү. Рахмат, ошентип күн менен, таң менен учурашып алдык, Сиз буга чейин учурашып келсеңиз керек, же ушул жерденби? Жок, жаңы учураштык. Канчада башталат бул көнүгүү? Ар бир адамдын өзүнүн убактысына
каратабы? Өзүнүн убактысына 5 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин жазса болот. Эртең менен. Эртең күн чыгаардын астында же күн чыккандан кийин өзүңөрдүн шартыңарга карата. Жазай турган жер дагы маанилүү, Квартираларда, үйүңөрдө бир жумушка келе калып жумушка келсе деле болот. Обед убагында жазышат көбүнчө эле. Менче табиятта жасаган башкача болуш Ал керек. башкача. Энергетика башкача болот. Коллектив менен группада жасаганда башка болот. Бири-бирибизди поддержка кылып, сүйүнүп, кичине көрсөтүп мынтип, өмөтүп туруп настроениясин көтөргөндө совсем энергетика. Чыкканда вообще гүлүп жайнап жашоонун рахатын ошондо билесиңер да. Йогада келген. Анан үйүңөрдө жазагыла деп үйгө тапшырма берсекчи, үйлөрүндө жазашпайт аны. Группага келгенден кийин жазадыңбы десең, ой, унутуп коюптурмун, же болбосо колум бошогон жок дей башташат. Анан группага келгенде биз ошо коллективге көнгөнбүз да. Ошол жерге келгенде колдорунан келишинче жазайт ал жерден. Жакшы. Мына 21-июнь йога күнү деп атабыз. Аны биз Кыргызстан 17-синде белгилеген атабыз. Бул күндү белгилөөдө Кыргызстан кандай иштерди аткарат? Же элди баягы кызыктыруу үчүн ошол күнү йогага карата эмне иш-чаралар болот? Иш-чаралар посольстводон мэрия менен кошулган жасалгандай иштер көп болуп атат. Биринчиден сюрприз болот. Ал үчүн бизге флешмоб чакырабыз элибизди, Кыргыздын, Бишкекте жашаган туруунчуларды чакырып, возрастта ограничение болбойт, келгиле. Анан посольство жашынакай ковриктерди ушундай подарок кылат. Анан кийин ушундай мына прошлогодний футболкаларды подарок кылат келгендерге. Кепкасы менен футболка. Анан кийин спонсорлор көп болгон анда кызыктуу өтөт. Индиянын бийчилери келет, ырчылары келет. Ырдап берет. Анан биз жарым сааттык йога өткүзүп беребиз. Ушундай бир ажайып дүйнө бар экенин дагы жайылтышыбыз керек. Кандай гана жаш, кандай гана көркөмдүү, сергек көрүнүп атасыздар. Экран аркылуу дагы биз ошол энергияны бере алдык деп ойлойбуз. Ар убак ушул айланадагы адамдарды жашоого шыктандырып, аман болуңуздар. Рахмат. Чоң рахмат. Көп болсун. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз йоганын сырлары дегеле йога жөнүндө кеп кылдык. Мына жогоруда өзүңүздөр маекте көргөндөй эч кандай курак чектелбейт. Демек, йога менен машыгууга кайсыл жер жана качан болбосун мүмкүнчүлүк бар. Ооба, эмесе көңүл көтөрө турган дагы бир жакшы музыка сиздер үчүн.